Кыргызстан улуттук банкы коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга, ислам банктарына онлайн насыя берүүдө кардарларга ойлонуу мөөнөтүн киргизүүнү сунуштап жатат. Бир катар ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү улуттук банк коомдук талкууга койду. Бул өзгөртүүлөр насыя алуу үчүн аралыктан насыя берүүдө кардарларды коргоону күчөтүүгө жана алдамчылык тобокелдиктерин азайтууга багытталат. Негизги инновациялардын бири болгон ойлонуу мөөнөтү кредиттик келишимге кол коюлгандан кийин убакыт аралыгы, анын ичинде банк же микрофинанс уюму карыз алуучуга акча которбойт. Бул ага ушул мезгилдин ичинде насыядан баш тартууга укук берет. Мисалы 50 000 сомго чейин насыя алууда 3 саат убакыт өтүшү керек. 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин алаарда 6 саат убакыт өтүшү керек. 100 000 сомдон жогору каражатты алаарда 24 саат же болбосо 1 күн күтүүгө туура келет. Ал эми микрофинансылык уюмдар үчүн чектер төмөнүрөөк. Мисалы 15 000 сомго чейин насыя алууда 3 саат убакыт өтүүсү зарыл. 15 000 сомдон жогору алгандар 24 саат күтүп калат. Алыскы тейлөө каналдары аркылуу бериле турган насыянын максималдуу суммасына дагы чек коюлган. Жөнөкөй электрондук кол коюу менен түзүлгөн келишимдер үчүн 200 000 сомго чейин, күчөтүлгөн электрондук кол тамгасы бар келишимдер үчүн 300 000 сомго чейин. Финансылык мекеменин кызматкери белгиленген убакыттан кийин кардарга телефон чалып, кайрылууну тастыкташы керек деп айтылат. Бул чалуунун жазуусу карыз алуучунун электрондук файлында сакталууга тийиш. Эгерде кийинки телефон чалуу болбосо, кредиттик каражаттарды которуу мүмкүн болбойт.